Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, эфирде Ош Прим жаңалыктары жана алып баруучусу мен Абайнур Большевиков. Алгач күнүн маанилүү жаңалыктарынан кыскача анонс. 2015 жылдын 1-апрелинен тарта жылуулук тарифи көтөрүлөт. Калк үчүн 1 гигакалорий баасы 1134 сом 76 тыйын, мекемелер үчүн 1695 сом 10 тыйын болот. Ош шаарынын башкы планы коомдук угууга коюлду. Канча жылдан бери бир системага алынбай келген башкы план ушул жылдын аягына чейин толук бүтмөй болду. Өлкөдөгү немец элинин жашоосу, алардын көчүп келүү тарыхы, кыргыз элинин жашоосуна таасирин тийгизген немец окумуштуу тарыхчылардын өмүр таржымалын чагылдырган көргөзмө уюштурулду. Акын жазуучу, аны менен кошо журналисттик кесипте аркалаган Жыйнакан Пасаңова Арыба жүрөк аттуу жаңырлар жыйнагын окурмандарга сунуштады. 2015 жылдын 1-апрелинен тарта жылуулук тарифи көтөрүлөт. Калк үчүн 1 гигакалорий баасы 1134 сом 76 тыйын, мекемелер үчүн 1695 сом 10 тыйын болот. Бул тууралуу отун энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин директору билдирди. 2014 жылдын 1-июлуна чейин 1 гигакалорий 715 сом болгон. 1-июлдан тарта анын баасы 917 сомго чыккан болчу. Ош шаарынын башкы планын толук системасы ушул жылдын күз айларында толук бүтөт. Мындай убаданы бүгүн калаанын архитектура кызматынын өкүлдөрү беришти. Бул маселеге арналган жыйын бүгүн Ош шаарында болуп, ага жогорку кеңештин депутаттары, Ош шаардык кеңештин төрагасы баштаган калаанын эл өкүлдөрү жана өкмөттүк эмес уюмдардын мүчөлөрү катышып, өз сунуш пикирлерин билдиришти. Талкуу кандай болду? Кийинки материалда. Шаардын башкы планын талкуулоо үчүн келген адистер алгач Ошту өнүктүрүү үчүн буга чейин иштелип чыккан иш-аракеттер менен таанышышты. 1950-жылы түзүлгөн Түштүк борбордун планы 1971-жылы гана бекитилип, мыйзамдаштырылган. Ошол бойдон 2007-жылы бул маселе кайра көтөрүлүп, шаардын баш планы 1971-жылдагы бойдон сакталган. Бүгүнкү күнгө чейин уланып келген планга белгилүү бир мезгилдерде акча каражаттары бөлүнгөнү менен дали болсо жыйынтык чыкпай келет. Генералдык план бул жерден өткөрүлүп, жергиликтүү бийлик тараптан өкмөткө бекитилүүгө жөнөткөн. Биз ушул 2014 жылдан баштап генералдык план менен иштей баштаганыбызда, генералдык план менен таанышканыбызда, ал генералдык план ачык айтып өтө чийик иштелип калган. Ушул жана башка себептерден улам шаарды өнүктүрүү максатында аталган маселе көтөрүлүп, ушул жылдын башынан тарта Оштун башкы планына толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизиле баштаган. Ага ылайык адистер калктын санын көбөйүшүнөн улам шаардын аймагын кеңейтүү, көп кабаттуу үйлөрдү куруу боюнча жаңы системаларды иштеп чыгууну колго алган. Жапалак айыл өкмөттүн Кара Суу районунун көп жерлери кирип атат Ошко. 14 000 гектарга чейин Оштун территориясы чоңоюп атат. Андан тышкары жанакы 2010-жылы салып, окуядан кийин салынып кеткен бүт немелерди, курулуштарды жаңы планга баарын киргизебиз да. Себеби ал өкмөттүн токтоо менен бөлүнүптүр, азыр үйлөр салынып, аякта элдер жашап атат. Бул мурдакы планда кирбей калган да. Андан тышкары азыр Ош шаарынын ичиндеги, сыртындагы жолдорду реконструкцияга да жаңы планга ошолорду киргизип атабыз. Оштун тегересинде айланма жолдор болот. Ошко кирбей транзит менен эле айланып кетет. Жаңы планга ылайык Ошко дагы бир аэропорт куруу максаты турат. Бирок мунун баары жакынкы 10-15 жылга пландалган. Тактап айтканда 2025-жылга чейин Түштүк борбордо бир топ өзгөрүүлөр болуусу максатталууда. Бирок сунушталып жаткан планды эскилеп жактырбагандар да бар. Мына бүгүн эски генералдык планды карап атабыз. 99-жылы башталган экен. 2025 жылы Ош шаарында 600 000 калк болот деп ошого ылайык ташылып курулуп аткан. Бул генплан, бирок бүгүн эле 600 000 адам бар. Канткен күндө да Оштун кандай тартипте өнүгүүсү керек экендиги шаардык эл өкүлдөрүнүн колуна келип түшөт. Архитекторлор жалпы планды иштеп чыккандан кийин шаардын эл өкүлдөрү талкуудан өткөрүп, өкмөткө жолдоосу керек. Ош шаардык кеңешинин эл өкүлдөрү да башкы пландын кемтиксиз болушуна кызыктар. Турага Улан Примовдун айтымында Түштүк каланын башкы планын жакынкы 10 жылга эмес, 20-30 жылды эске алып түзсө талапка ылайык болот. 2025 жыл эртең эле келет. Бүгүнкү күнү 2015 жылдын жыйынтыгы менен сунушташса, аны шаардык кеңеш талкуулап, анан кийин эмдиги жыл уже шаардык кеңештин полномочиясы дагы бүтүп атат. Ошон үчүн бул чозулуп кетиши мүмкүн.
Ошон үчүн бул биз сунуштап атабыз, ушул генпланды бир гана 2025-жылга чектелип эмес, узагыраак бир мөөнөткө талкууланса, себеби дегенде биздин шаарыбыздын өнүгүү өсүшү мындай чоң тез темп менен кетип атат. Ошон үчүн биз артта калбай, тескерисинче бир астыраак алдын ала иштер жүргүзүп, өнүгүүнүн жолуна түшүшүбүз керек. Аймактарыбызды мындай вертикалдуу түрдө эмес, горизонталдуу түрдө өнүктүрүүгө багыт алышыбыз керек. Шаарды жалпысынан экономикалык, социалдык, коопсуздук, айлана чөйрөнү жашылдандыруу багыты боюнча өнүктүрүү максаты коюлганы менен сунушталып жаткан планда бир топ кемчиликтер бар экендигин уюштуруучулар да белгилешет. Алардын айтымында Ош бир эле учурда өлкөдөгү экинчи борбор катары өнүгүү менен тарыхый шаар катары сакталып калуусу керек. Азыркы жаңы түзүлүп аткан генеральный пландын карасак, Ош шаары чындап эле экинчи бул Кыргызстандын борбору боло тургандай түзүлүп атабы деген суроого жооп беришибиз керек да. Бул Ош шаары бир эле Кыргызстан деңгээлинде билинбей, ошо Ош древний город деген өзүнүн статусун ошол мамлекеттик неме сактап калыш керек. Мамлекеттик уровеньде Ош древний город деген статусун сактап калыш керек. Шаардын башкы планын иштеп жаткан адистер ушул жылдын күз айларында аягына чыгаарын билдиришти. Бир катар адистердин, эксперттердин карапайым элдин сунушунан кийин түзүлгөн план бир жылдан соң кайрадан коомдун угуусуна коюлат. Деген менен көп жылдар бою каралбай, жарытаарлык механизмдер иштелбей келген Ош шаарынын генералдык планын түзүү маселеси көтөрүлгөнү шаардын келечеги үчүн жакшы кадамдардын ташталып жаткандыгынан кабар берет. Кенжебүү Маматсадыкова, Шаршен Шайымкулов, Ош Бирим жаңылыктары. Жашоого зарыл дарылар Туркиядан өлкөгө өз баасына жеткирилип турат. Буга саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев ишендирди. Анын айтымында өлкөгө инфаркт менен жабыркагандар үчүн дарылар ташылбай калды. Анын себеби препараттарга суроо талап аз, баасы да жогору. Андыктан фармацевтикалык компаниялардын мындай дарыларга кызыкчылыгы жок. Буга байланыштуу өкмөт жашоого зарыл препараттарды Туркиядан түздөн-түз алып келүү ниетинде. Эске салсак, атуулдар кан суюлтуучу дарыларды таппай жүргөндөрүн айтып арызданышкан. Кыргызстанда марттын акыркы күндөрү үшүк жүрөт. Шашылыш билдирүүнү өзгөчө кырдаалдар министрлиги таркатты. Ага караганда 28 марттан 31 мартка чейин республиканын абанын температурасы кескин өзгөрөт. Жан-жап толуу райондордо кар түшөт. Ал эми 30 мартта абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн -5, -10, күндүзүн 0 градустан -5 градуска чейин түссө, түштүк аймагында айрым жерлеринде күндүз -2 градуска чейин үшүк жүрөт. Ош шаарында немецтер Кыргызстандын тарыхында деп аталган бир айлык көргөзмө ачылды. Өлкөдөгү немец элинин жашоосу, алардын көчүп келүү тарыхы, кыргыз элинин жашоосуна таасирин тийгизген немец окумуштуу тарыхчыларынын өмүр таржымалы тарых беттери көргөзмөнүн негизин түздү. Иш-чара Сулаймантоо тарыхый музей комплексинде болуп, көрүүчүлөргө эшигин ачты. Дүйнөгө өзүнүн таразадай тактыгы менен белгилүү немец калкынын тарыхы, маданий эстетикалык өзгөчөлүктөрү, илимий жетишкендиктери баары бүгүнкү көргөзмөдө жазылуу. Эң негизгиси Кыргызстан менен болгон байланышы качан, кайдан башталган, немец-кыргыз алакасы кантип түзүлгөн? Бул суроолорго жооптор ушул көргөзмөдө айкын болот. Виктор Вьогин Ош шаарында 1982 жылдан бери жашайт. Ал учурда шаардагы жана облустагы немецтер комитетин жетектейт. Биздин көпчүлүгүбүз мурун келип калгандар. Азыр арабызда жаштар дагы, карылар дагы бар. Биз ынтымактуубуз. Кыргыз эли бизге мыкты мамиледе. Кыргыз эл ассамблеясы менен чогуу түрдүү иш-чараларды уюштуруп турабыз. Нас любят уважать, и мы всех любим и уважаем. Негизинен көргөзмөнүн максаты Кыргызстан тарыхына немец улутунун тийгизген таасирин көрсөтүү. Германиядан Кыргызстанга немецтердин көчүп келүүсү, Орусиянын курамына өлкөнүн кирүүсү менен байланыш. Немец улутунун өкүлдөрү Орусияга 18-кылымдын башында Екатерина экинин буйругу менен көчүргүзүп баштаган. Ал эми Кыргызстанга 19-кылымдын 60-70 жылдары отурукташкан. Учурда Кыргызстан боюнча 8000ден ашык немец улуту жашаса, Ош шаарында 200гө жакын немец бар. Ошондон тарта немец окумуштуу илимпоздордун кыргыздарга болгон кызыгуусу башталат. Алгачкылардан болуп Манас эпосун изилдеп, аны Европа элдеринде кеңири таанылтууга чоң салым кошкон илимпоз Теодор Герцен немец уулу болгон. Ошондой эле кыргыз тарыхын, маданиятын изилдөөгө далалат жасап, кыргыздар үчүн бир топ ийгиликтерди алып келген немец атуулдары болгондугун тарыхчылар баса айтышат. Тарыхыбызды, географиябызды иликтеген мыкты
тарыхый инсандар ошо немистердин окумуштуулары болгондугун дароо айтышыбыз керек. Мисалы үчүн биз атактуу Василий Владимирович Бартольдту билебиз, Радловду билебиз. Алардын баары орусташкан немистер болгон. Алар түбү ошо Германияда таалим алып, кийин Орусияга келип изилдеп калышкан. Кыргыздын тарыхын, кыргыздын маданиятын алар абдан терең иликтешкен. Андыктан эки улуттун ортосундагы алака мамилелерди көрсөтүп, жаш муундарга эки элдин тарых таржымалын айтып, алардын ортосундагы мамиленин дагы чыңдоого мындай багыттагы иш-чаралар зор маанисин берет. Өзгөчө көп улуттуу Кыргызстан элдеринин ортосундагы ынтымакты бекемдөөгө чоң түрткү. Элибизде немецдей жоопкерчиликти, тактыкты жана эмгекчилдикти даңазалаган чыган мындай чарбакер дыйкан адамдар да болгон. Биздин максатыбыз фонддун жеке гана ушул Кыргызстанда жашаган ар бир улуттун Кыргызстандын өнүгүүсүнө кошкон салымын, алардын тарыхы, анын маданияты аркылуу тааныштыруу жана кыргыз элинин бүтүндүгүн даңазалоодо ар бир элдин ордун кыргыз элибизге тарбиялык мааниде тааныштыруу болуп эсептелинет. Бир айлык мөөнөткө ачылган бул көргөзмө бир эле Ош шаарында эмес, Жалал Абад жана Талас облустарында дагы уюштурулат. Гүлбайрам Рахманбердиева, Улук Нарматов, Ош Бирим жаңылыктары. Республикалык Олимпиаданын 4-чү этабы 27-28 март күндөрү Бишкек шаарында өтөт. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басым сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, Олимпиада математика, информатика, химия, биология, география, тарых, кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты, ошондой эле англис тили сабактарынан өткөрүлөт. 4-чү этаптын жыйынтыгы боюнча 10 сабактан 102 жеңүүчү тандалып алынары айтылды. Аларды сыйлоо салтанаттуу түрдө 30 мартта Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда орун алмакчы. Бүгүн Ош облустук китепканасында акын жазуучу ошондой эле журналисттик кесипти аркалаган Зинакан Пасаңованын Арыба жүрөк аттуу ырлар жыйнагынын бет ачар азем болуп өттү. Кечеге автордун калемдештери, жакын саналаштары, мындан сырткары студенттер катышты. Иш-чарада акындын ырларынын маанилүүлүгү баса белгиленип, адабият сүйүүчүлөр тарабынан көркөм окулду. Кененирээк кийинки сюжеттен көрүңүздөр. Зинакан Пасаңова эмгек жолун Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинин бүтөөрү менен кичи мекени Алай районунун Мурдаш айылына мектеп мугалими болуп баштады. Кыргыз журтуна акын, жазуучулук, журналисттик өнөрлөр менен таанылган Зинакан Пасаңованын бүгүн жаңы Арыба жүрөк аттуу ырлар жыйнагынын бет ачары болуп өттү. Акын эжебиздин бул китепке өзүнүн туруктуу эне темасын улантып, ул төрөгөн энелердин жүгү оор деген ыр түрмөктөрүн кошумчалаган. Ошондой эле автордун ырлар жыйнагында чыгармачылыгынын бардык этаптарында жазылган ырлары топтолгон. 2000-жылы жарык көргөн Жамгыр тоодон башталат. 2010-жылы Саркет жамгырлар аттуу ырларынын тандалмалары жана мындан башка да бир нече китептери менен аны окурмандары сыйлап келишет. Ал эми Зинакан Пасаңованын ырларында да, жашоосунда да өзгөчө назиктик камтылганын жаш акындар белгилешет. Жашоосу өзү аябай мээнеткеч жашоо, анан сөздөр аябай назик, анан аябай жеткиликтүү да. Мына ошол жашоосунда эле ырлары дагы ошол чагылдырып турат. Назик, жүрөккө жеткиликтүү, анан чебер уйкачтардын артынан кууп кетпеген, бирок мындай чулуу, оор, салмактуу ойлорду өз ичине камтыган маани маңыз ырлар. Кайсы темада калем шилтебесин, ошол темада адамдын жүрөгүн дирилдеткен, бир адамга бир жагымдуу сезим тартуулай ала турган саптар болгондугу менен эженин поэзиясы өзгөчөлөнөт. Акындын кечесине келген коноктордун баары эженин кыргыз адабиятына кошкон салымынын, ошондой эле өз оордун мындан арыда табарын кошумчалашты. Мындан сырткары ырларында гана назиктик, мээримдүүлүк, сүйкүмдөнүүлүк байкалбастан, анын чыныгы жашоосунда да бул сапаттарды байкоого болорун кошумчалашты. Ырлар жыйнагынан негизги байкагандымда энелик мээрим дайыма агып турат. Бул энелик мээрим бир эле өзүнүн балдарына эмес, эки уулуна эмес, жалпы кыргыздын жаш өсүп жаткан балдарына каалоо, тилек, үмүт катары ой тилегин айтып келет дагы, анан аларды патриоттуулукка ушундай арыба жүрөк деп өзүнүн жүрөгүнө кандай камчы салып аткан болсо, кийинки жаш муундарга ошондой
қанша шығап тұрады, көзіңді ашқын, сен атамекен үшін керексің. Зинакан Пасаңова Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыктысы, Жоло Мамытов атындагы республикалык адабий сыйлыктын лауреаты жана мындан башка да бир топ сыйлыктардын ээси. Ал эми автор Арба жүрөк аттуу жаңы чыгарылган китеби боюнча төмөнкүлөргө токтолду. Арба жүрөк деген ырлар жыйнагында мен бардык чыгармачылыгым бардыгы китабында жазылган ырлардын тандалмасы кирди да. Буга чейин мен өзү прозада жазып жүрөм, ырдагы жазып жүрөм. Ошондуктан бир нече ыр китептеримди чыгаргам. Анын ичинде Сыркеш жамгыртоодон башталат деген ырлар жыйнагым чыкканда, андан башка жарыялан элек жаңы ырларым кирди. Жаш кезде эч жерде жарыялабай бекитип койгон Чөнтөк жан дептериндеги ырлар кирди. Ошон үчүн бул менин ойлойм чыгармачылыгымдын бардык этабын чагылдырган китеп болду. Өтсөм да бул дүйнөдөн кайра окулчу ыр болуп кайтып келер кездерим бар деген ыр саптарында да автор поэзия, акындык анын жашоосунун маңызынын орду толгус бир бөлүгү экендигин айгинелеп турат. Ал эми акындын ырлар жыйнагын окурмандары китепканалардан, ошондой эле китеп сатуучу дүкөндөрдөн алып окушса болот. Абайнур Большевиков, Шаршен Шайымкулов, Ош Прим жаңылыктары. Бүгін эл аралык театр күнү. 1962 жылы Париждеги Улуттук театрдын ачылыш аземине байланыштуу эл аралык театр институтунун конгрессинде 27 март эл аралык театр күнү деп аталган. Мына ошол күндөн бери дүйнө жүзүндөгү, анын ичине Кыргызстандагы театр кызматкерлери бул күндү кесиптик майрам катары белгилеп келет. Өмүрүн ушул багытка арнап, элдин маданий баалуулугун сахна аркылуу чагылдырып келген Халида Зейналиеванын бейнеси биздин кийинки материалда. Жашоо бул театр, ал эми адамдар андагы каармандар болуп саналат. Бул театрда татыктуу жана мыкты образ жаратуу ар бир инсандын өзүнүн колунда. Турмушунда мээримдүү эне, сүйүктүү жар болуп, сахнада болсо түрдүү аялзаттардын образдарын жаратып келе жаткан актрисалардын катарын Халида Зейналиева да толуктайт. Кайдучасың тизмегинде Халида Зейналиева 1970 жылы 9 апрелде Жалал-Абад облусунун Мазар-Коргон районунда жарык дүйнөгө келген. 1987 жылы орто мектепти аяктап, андан соң Ташкенттеги Абдулла Кадири атындагы институтунда режиссерлук билим алган. Бул кесипти тандаганына башка кыздардын ата-энеси көбүнчө каршы болушат. Бирок менин ата-энем тескерисинче мага колдоо көрсөтүп, түрткү берген дейт каарманыбыз. Жөнөкөй эле айылда пактага суу койгондо эле суу ичүүндө эле кызымын. Анан атам мени жетелеп жүрүп экөөбүз баягы каникул кезде жүрө кой кызым деп экөөбүз чогуу пакта талаасына чыгып бирге иштеп жүрүп, анан атам зеригет окшойт. Зериккенде ырдап берип койчу кызым. Анан мынтип койчу деп жүрүп чыгармачылык жакка түрткөн менин ата кебайым болду. Раматылык жаткан жери жайлуу болсун. Башка аталарга окшоп театралдык институтка тапшырам, мен артист болом десе, жок, сен андай болбойсуң деп каршы болгон жок. Каарманыбыз Ош улуттук драма театрында эмгектенип келе жатканына быйыл 21 жылдын жүзү болду. Ушул жылдар аралыгында улуу инсандардын чыгармалары тарабынан тартылган Тил табышкандар, О кыздар, Кирбунал, Бир мертебе Бишкекте жана башка ушул сыяктуу спектакльдерде мыкты образдарды жараткан. Айткандарыңдын баары туура дечи Кубат. Бирок кандай күндө калганда да үчөөңдүн элден артык оокатың бар да. Зейналиева Халида эже жөнүндө айта турган болсоң сөз түгөнбөйт да, кыскасы. Эженин күлгөнү менен ыйлаганын айырмасы бирдей да. Ушу буурту мындай жайылган боюнча жыйылбайт да, кыскасы. Жашоосу деле ошондой. Үйүнө барып калсаң, эми дасторконду жайганда, адам кишинин ичи кандай болсо дасторкон ошондой го, айрыкча аял кишининчи. Үйүнө барганда эми дасторконду жайганда айтып калат: "Нияз, муну жечи, муну жечи, муну жеп көрчү" депчи. Анан эжени карап туруп таң калам. Ичи кенен да, дасторкону да ошондой. Пейли кенен, үйү да ошондой дегендей. Театр менин жашоом деген Халида айым тандаган кесибине өзгөчө бир кызыгуу менен мамиле жасап, тынымсыз аракет жана талыкпас мээнетин артынан эмгектенип келет. Үй бүлөдө мыкты үй кожойке, бир уул, бир кыздын мээримдүү энеси. Жүзүндө жарык маанай, жаркылдап турган актрисанын башынан күчтүү сүйүлөр өткөндүр деген суроо узатканыбызда күлүп төмөндөгүчө жооп берди. Менде эми билбейм, сүйүү болгон чыгар. Может, мен сүйүүмө жетпей калсам керек.
же болбосо ошо сүйүмдүү улуу мен өзүмдүн ушул күнгө чейин таап аткан актрисалыгымы алмаштырып бергенминби, менде сүйүү деген өтө күчтүү жаралган жок. Турмуш мындай аялдык, анан чын-чынына келгенде сүйүүм ушул ыйык сахнага берилип кетти окшойт. Ал эми каарманыбыз бул жарыктыкта аял затынын бирден бир бакыты деп, эне болуу жана балдарына татыктуу тарбия берип, эрезеге жеткирүү деп эсептейт. Адамдын жашоосу ак жана кара жиптер менен айкалыштырылып токулган кездеме сыяктуу деп Шекспир айткан. Анын сыңарындай, турмушта кээ бир учурда кубанган, кээде болсо көңүл ренжиткен күндөр болот. Бирок Халиде эже турмушта кандай гана катаал күн болбосун, чыдамсыздык менен сабыр кылып, анан дагы жылмайып жеңгенге аракет кылат. Сен ушул жерде эле бол. Жей турган, кие турган бир нерсе алып келип берейин. Алдагы түрүң менен элге кантип көрүнөсүң? Үйлөрдү борон кулатып кеткен. Баш аягыбызды жыйнап алалы. Кайгы эмес, өкүнүчүм ушу биздин жаш кезибизде ойноп калган спектакльдерибиз, чоң жараткан образдарыбыз турмуш шартка байланыштуу дейбизби, же болбосо баягы Советтер Союзу урап кеткенден кийин Кыргызстаныбыз кичине өксүп, финансы жактан деле баягы телевиденияга тартуу жактан дагы бир аз аксап калган кезге биздин жаштыгыбыз туш келип калды. Ошол гана өкүнүч болуп, баягы биздин архивибиз азыраак сакталып калганы гана өкүнүчтүү болуп калды. Чындыгында театр аркылуу кыргыз элинин тарыхын, каада салтын, үрп-адатын таанууга, үйрөнүүгө болот. Турмуштагы ар кандай кырдаалдарды, окуяларды жандуу көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт жана кызыгуу пайда болот. Халида айым арубак жан дүйнөсүндөгү боштукту театр өзүнүн аткарган ролдору менен толтурууга аракеттенет. Ички сезимдери, жашоого болгон көз караштары мына ушул театрдын жордонунда байыта алат. Сиздер Ош Бирим жаңалыктарын көрдүңүздөр. Алдыда Аламалкагында болуп жаткан окуялар менен тааныша алыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, жагымдуу жаңалыктар менен учурашалы.